Assalamualaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz бүгүн Доо району көрсөтүүсүндө сиздерге улуу жеңиш салтанаты жөнүндө бир аз маалымат берели деп, ошол жалпы бардыгыңыздар менен биргеликте жеңиш күнүнүн кандай сыймыгы, кандай бак дөөлөтү бар экендигин, анын салмагы эмне экендигин чогуу сереп жасайлы деген ниет тилегибиз болуп жатат. Албетте, biz бул ниет тилекти мына ошол кан майданда ок кечип, от кечип, кан кечип, өзүнүн жаштык өмүрүндө мекенди коргоо үчүн болгон күчүн жумшап келген Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев атанын ак өргөсүндө, мына Сооронбай Жусуев атанын китепканасында отуруп, Сооронбай атанын жеңиш күнүндөгү бир ой деген жазылган, саптары жазылган. Бул ыйык дүйнө, ыр дүйнө аттуу бейнелер жыйнагына кирген ыры менен баштагым келет. Бул жерде жеңиш күнү үйлөр кызыл байракчан, жаштар колго кызыл гүлдү кармашкан, шашкалактап, жолго батпай баратып, түртүп өттү бир адамды балдакчан деп ойду улап келип, жеңиш күнү медал таксак бирөөбүз, мактанчаак деп биз кишинеп күлөбүз, бул жагынан биздин да бар күнөөбүз, кээде түрүү басып жүргөн эрлерди өлгөндөрчө сыйлай албай жүрөбүз деген бир сыймык дагы, өкүт дагы толгон саптар менен баштагым келет. Албетте, биз бүгүн ушул араз сүйлүп бараткан аталарыбызды улуу жеңиш күнүндө сыйлап алабызбы, сыйлап жатабызбы? Бул өзүнчө сөз болор. Биз азыр Сооронбай ата менен чогуу ушул жеңиш сыймыгына серп салып көрөлү. Сооронбай ата, мына мен жогоруда ушул ыйык дүйнө, ыр дүйнө деген бейнелердин ичине кирген сиздин жеңиш жөнүндө бир ой деген ырыңызды атайын көрсөтүүнүн башында мисал келтирип коелу. Мына өзүңүз жасаган, далай жылдан бери жашап жаткан куттуу үйүңүздүн маңдайында Тоголок молда атанын атына коюлган парк турат. Паркты аралап, сиз менен сыймыктанып басалы десеңиз, корунуп койдуңуз. Мунун себеби эмнеде? Себеби ушул көкүрөгүң орден медалдар жаркыратып анан көчөдө баска мактанчактыкка жатат деп ойлойбуз азыр эле. Ушул согушка катышып жеңиштин 65 жылдыгын азыр тосуп аткан күндө да ошол биздин муундар ошол мындай бир неме мактанчактыкка берилбеген жөнөкөй адамдар болчу да. Ошолордун биримин деп ойлойм. Жеңиш күнүн, жеңиш деген сыймыктуу ураанды кайсыл жерде кандай абалда уктуңуз эле? Биз ошол жеңиш деген сөздү эңсеп көп күн, көп түндөрдө өткөрүп жүрүп, ушул табият ушундай азыркы гүлдөп турган, бактарактар гүлдөп турган мезгилде биз ал кезде Панфилов 8-гвардиялык дивизиянын жоокери элек мен ошол дивизияда байланышчы болуп, телефончу болуп кызмат этип жүргөмүн. Эки жолу кан майданда жарадар болгон. Анан кийин ошентип жүрүп биздин дивизия Берлинге барган эмес. Ушул Балтикада, Латвияда, бүт Латвияда чыгыштагы чек-арасынан батыштагы чек-арага карай жол жүрүп келатып, Салдус деген шаарда жеңиш күнүн тосконбуз. Элден бурун 8 майда эме болду. Атуулар токтолду. Эмне дегенде немистерге да буйрук берилиптир. Биздин аскерлерге да буйрук берилген. 8 майда түш жеринде ошо согуш бүттү деген кабар болду. Анан кийин ошондо
bizden nemeler çalgınçılar aldığa жүрüp anan aldığa gittik oşanda bardık nemeler. Bundan aldığa getip oşanda түшкө чейин согуш болду кадимкидей. Ошондо алдыңкы чекте чекке бар жеттик ошондо немистер дагы биздин аскерлер согушуп анан кийин согуш бүткөн экен ошондо жанагы алдыңкы чекте курман болуп жаткан советтик жокерлерди да немистерди да көрдүк ошондо ойбузга ошондо абдан өкүнүчтүү ой болду эмне дегенде ушул жаш жокерлер ушу жаз келип гүлдөп турганда согуштун эң акыркы кезинде курман болгондор өтө аянычтуу болот экен. Эмне дегенде бир 15 мүнөт, жарым сааттай эсен калса, алар дагы биз сыяктуу үйлөрүнө, туугандарына, ата-энелерине кетет эле. Эми мына жерде деметип жер кучактап окко күчүп жатышат деген ой туура келди. Анан ары өтүп биз анан кечинде ошо Салдус деген шаардын жанына жакындагандан бир чоң жолдун жолунда токтотту бизди. Анан ошол жерде бир от жактык. Аны башта бир чылым чегип коюу кыйын болчу да эмне дегенде ошо чылымдын жарыгын көрсө учуп бараткан самолеттер бомба таштап ошондой мисалдар болгон. Мисалы үчүн биздин полктун командири Сорокопут деген бар эле. Ошол штабта чогулуш болуп анан чогулуп бүткөндөн кийин бирөөлөр чылым чегип койгон экен, анан бомба таштап анан ошол Сорокопут жана башка офицерлер биздин дивизиядан ошондо мерт болгон болчу. Ошол сыяктуу эми мына 8 майда анан кийин кадимкидей алоологон от жагып, оттун тегерегинде солдаттар бийлеп атышат, гармон тартып, ырдап атышат. Анан кийин от жарыгында отуруп жокерлердин көбү неметип кат жазып атышты ошо үйлөрүнө. Мына согуш бүттү, аман эсен, биз аман калдык, эми жакында барабыз деп. Анан таң атаарда Салдус шаарына кирдик. Салдус шаарына кирсек ошондо бүт эмелер, жокерлер, биздин жокерлер пулеметтон дагы, автоматтан дагы, башка куралдардан ушу асманга ок атып, салют кылып атыптыр. Эмне согуштун бүткөнү жараша ошентип 9 майдын эртең менен тосуп калдык. Анан саат 9да шаардын четинде токтолду. Анан ошондо Сталинден буйругун берди ушу. Жеңиш күнү бүгүн ушу 9 май майрам болсун деген биз Совет элин куттуктаган буйругу болуп, анан ошондо 9 майда биз ошол бир жагынан өтө кубанычтуу болду, экинчи жагынан өкүнүчтүү болду. Кубанычтуу болгону ошо жеңишке жеттик деп. Өкүнүчтүү болгону 8 майда бир топ офицерлерибиз, жокерлерибиз душмандын огунан мерт болгон экен. Ошолорду көмдүк 9 майда. Ошондуктан бир жагы кубанычтуу, экинчи жагы өкүнүчтүү болду. Анан бүт немистер бизге багынган немистер анан жолдон өтүп атышты, шүмүрөйүшүп, баягы кандай иштериңер деп биздин бир жокерлер кыйкырса айтат, война капут, Гитлер капут деп шылкыйышып өтүп атты. Ошентип жеңиш күнүн
9 майda Latviyanın Saldus деген şahrında uçuratkanlarını bizge bir top gün demalış gün berdi. Biz erkibizce demalıp bayağı çırgap kaldık. Üylerge kaç yazıp anan şu özümüzdün kardı soğuştan Katal soğuştan esen çıkkanımızga jetin albay kuanganımızды ayta görmögü. Gevri kavarçılar suro berip kalışat ömürüңүздөгү kayсы günüңүz esте kalgan en yaxşı gün деп. Men aytam 1945 жылдын 9 майы barıp duran bizim baktırı günümüz, esте tübülük kalgan günümüz. Anan bul günü biz ikinci yolu tuğulganda yaşayız. Biz bir ölümdün arasında yürüp az yerden ölmeye kalgan uçurlar köp bolgan. Oşonda ölüp kalsak bir dömpeygen beyit bolup şu Avrupa'nın bir yerinde yatıp kalışımız mümkün de anan Osmanlı'nın oğu misal için başıma yüreğime tiyip başka kol butıma tiyip esen kalgan. Жогоруда сиздер Сооронбай атанын ушул согуш аламатында жүргөн учурларын жана жеңишти кандай тоскондугу жөнүндөгү учкай маалыматын уктуңуздар. Ал эми биз азыр социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры атары кыйырга аты даңазаланган кадимки скульптор, сүрөтчү, көп кырдуу талант Тургунбай Садыков агайдын ушул көркөм өнөр кынасында көркөм сүрөт музей академиясында турабыз. Жеңиш салтанаты болгондо 10-11 жаштагы тестер бала болгон экенсиз. Көкүрөгүңүздө уюп, кулагыңызда сиңип калган улуу жеңиш деген сөз сизге кандай учурады эле, кайсыл мезгилде уккансыз? Албетте, мына эли журтубуз үчүн жана эле Кыргызстан эмес, баардык эсенги мамлекеттер үчүн бул жеңиш майрамы өтө улуу майрам деп айтсак болот да. Себеби мына атамекендик согуш башталганда 41-жылы мен 7 жашта элем. Танымал кичинекей биздин мен туулган жерим Көсүар айылы мына республикабызда эң алыскы райондордун бири. Ошол жерде төрөлүп, анан эми согуш маалында ошол айылдан, кичинекей айылдан көптөгөн кишилер баарды кетип калышты да согушка, улуу кичүү болуп. Анан биздин үйдөн дагы мына атам согушка кетти, анан көбүзөбай атамдын иниси согушка, анан улуу агам бар эле 20 жашта, ал дагы согушка кетти да. Үй бүлөдө апам, мен, апамдын боюнда бар эле, экөөбүз эле калып калдык да. Анда мен бир 5-6 жашта бала, анан өтө кыйынчылык. Мына согуш маалы биз үчүн мындай эстен чыккыс өтө оор убакыт болду. Анан эми ошол маалда колхоздо жалаң бирдей эркек жок, жалаң аялдар иштеп калган. Анан апам төрөдү. Анан эми мени колуна жетелеп, бешикке карындашымды көтөрүп, анан ишке барып, анан мен мага немеп койчу, сен баланы кара, мен иштеймин деп. Ушундай оор турмуш болду. Албетте мына жеңиш майрамы 45-жылы албетте улуу жеңиш, албетте эли журт үчүн чоң кубаныч болду. Себеби кээ бирлери уже согуштан келе баштады. Мен агам дагы согуштан келди. Ал киши Грузиядан барып окуп, военный летчик болуп, согуш, аба согушунда жарадар болуп келди. Анан карындашымды, мени тарбиялап, өстүрүп, атадай кылып, атабыз болуп калды да, мындайча айтканда. Атаңыз согушта калып калды? Атам согушта келбей калды, ал Кеңизбергде.
Анан кийинки жылдарынан атама барып келдим, көрдүм. Мындай жалпы эстелик коюп коюптур. Ошол эстеликтин спискесинин ичинде турат Усманов Садык 1900 жыл деп турат. Кеңизбекке барып келдим. Анан атам иниси Сабыр келбей калды, ал киши дагы кайтпай калды согуштан. Анан ушу бизди тарбиялап, өстүрүп, ана биздин улуу агабыз Турдубай ошо киши бизди адам кылды да, илим билим берди. Карындашым дагы сүрөтчү, ал дагы Москвадан бүткөн. Мына кыргыз искусствосунун эмгек сиңирген ишмер. Жакшы эскеримini айтып жатасыз. Ушул жеңиш деген сөздү айыл арасына жайылганда сиз ошону кайсыл жерде эме кылып жатып уктуңуз, же болбосо кандай бир өзүңүз жар салып чуркаган учуруңуз болдубу? Ооба, жеңиш болгондо эми баары айылдар мындай чогулушуп, анан жакшылыкка келип жеңиш болду деп, анан ошол биздин агабыз ошолдо айтып калышты, вот Турдубайда келатышыптыр деп. Анан ошо бир эсте калган нерсе, апам, мен жана карындашым менен иштеп айылда неме кылып аттык эле. Анан чуркап бардык, анан барсам аксап келаткан экен. Ушул эсте калып калыптыр, агамды тоском ошондо. Чуркап туруп тоском да. Өзүңүз айтып атасыз, бардыгыбыз кат жазганбыз деп. Ошо 8 майда сиз үйгө эмне деп кат шилтедиңиз эле, акын болгондон кийин? Эми ал кезде шарт эле ыр жаза койгонубуз жок. Ошо менен энем калган болчу, ошо биздин мына Каракулжа районунун Алыска Алайкы деген районунда Кызылжар деген кыштакта жашачу. Ошол эле энеме кат жаздым. Ошо аман-эсен калдык, анан жакында барабыз деп. Ошол эле кубаныч кат болду да, кубаныч. Өзүбүздүн эң бактылуу адам экенибизди ошондо сезип, Кудайга ыраазы болуп, анан ошодон бери мына тынчтыкта жашадык. Өз элибиздин арасында, туугандардын арасында. Ошондо 1943-жылы бир согуштун арасында согушта мындай тынчтык кездер болот. Ошо мындай согуш, уруш токтой калган кезде пайдаланып, окопто, жер үйдө ырлар жаза коюп жүргөн. Анан биринчи ошондо биринчи жазган бир ырымды ал кездеги Советтик Кыргызстан деген журналдын редактору Жомарт Бөкөнбаев жакшы билчү кыргыз эл. Ошонун ичинде мен дагы жакшы билчүмүн. Ошол кишиге кат жазып баягы ырымы жибердим. Ырдын эмеси ошо алдыга жүргөн кыргыздар. Демек кыргыз жоокерлер деген. Ошол ырымды Жомарт алып анан кийин мага кат жазып ошол жерде. Анан кийин ошо ырыңызды чыгарабыз деген катын алгам. Анан 43-жылдын 12 санында ошо журналдын ошол ырым чыккан. Ошол ырым биринчи ыр болуп эсептелип, мен чыгармачылык өмүр баянымдагы алгачкы ыр болуп калды. Ошо 18 жашымда жазылган. Эми ошондо сиздин бир учкул сөзгө айланып бараткан бир жакшы саптарыңыз бар да, бул жеңиш жөнүндө, согуш жөнүндө эскергенде. Анда мындан башка элек 18 гана жаш элек деген. Ушул 18 жаш жөнүндө бир эки ооз сөз менен элестетип айтып өтпөйсүзбү? Ошол
o anda mından baş kalem 18 kana jaş talem. Kan güygen jerde jürgönmün, kaskany giyip başkamen dep жазганмын. Çınında şu 18 yaşta soğuşka girip anan ошо жоокерлик милдетти аткардык. Ошондо анан кийин дагы бир кырымда айтамын неме деп. Тиги 18 yaş davrımda şu ömürde kız kucakta elegimde kucaktap uktap jattım avtomatta degenlerim. Oşanda 18 yaştan başlaganбыз. Oşol 18 yaşta başlagan akınlık jolum azır mına şu kalemdi koldan düşürбей ыр жазып келатабыз. Ыр menin negizgi emgegim bolup kaldı. Irdan köp neme jeçkenliklerge jettik dep aytsak bolat. Anam bizim elimiz, memleketimiz, misal üçün meni özüme emgegimdi jakşı bağlaşıp, urmattagışıp yürüşet. Köp naamдар da berdi. Ушул сыймыктар кут болсун. Сооронбай ата, мына өзүңүз айтып атасыз. 18 жаштан баштап мына ушул күнгө чейин ыр дүйнөсүнүн өзүңүз азыркы учурда мына ушу жиреп бере жаткан кемесинде болуп саналуу адамдар жүрөсүздөр. Сиздерден көч улап жаштар сиздерден таасир алып тарбияланып келатат. Телекөрүүчүлөрүбүз сөзсүз бул кыргыз эл акыны менен Султан сүйлөшүп аткандан кийин ушул эл жерге али жарыялана элек саясий кургай элек ырларынан уктар экен деп күтүп турса керек. Ошон үчүн бир эгер басмадан чыга элек ырларыңыз болсо бир экөөнү окуп бербейсизби? Андай ырlar бар. Эми ошол айтпадымбы? Ошол калемди колдон түшүрө элекпиз. Дагы эле ыр жазып келатабыз. Ошол жеңиш жөнүндө бир эки ырым бар эле, мен окуп коеюн. Жеңиш жөнүндө ой. Согуштук чоң кезинде мекенибиз кыргыздар жоокер калктан экенибиз көрүнүп, Европанын ар жеринде ок учуп жатып калды неченибиз. Ар күндүн узактыгы доор болду. Ар бир күн кандуу болду, оор болду. Жолаштык кычыратып азуубузду, жоо менен бөрү көздү, жоон колду. Согуштук түн ичинде таңатарда, согуштук кыш шилдеде Сарытанда. Жергеге жетсек деди кут сыяктуу, жеңишти салып ыйык алаканга. Согуштун жазын көрдүк, күзүн көрдүк, кыйраткыч талкалаган күчүн көрдүк. Жексыр жоо мерт болгондо бели сынып, жеңиштин ырайымдуу жүзүн көрдүк. Сазайын мыкачынын анык бердик, жерге жайнап келдик, жанып келдик. Бардык эл эңсеп күткөн жеңиш аттуу, баа жеткис улуу белек алып келдик. Азайдык, азыр калдык бир азыбыз, жоктура азайбого ылажыбыз. Таймашып элдин жоосун жеңип келген тагдырга сыймыктуубуз, ыраазыбыз. Кармашта төгүлгөн кан акталса экен, кайратман майдангерлер баркталса экен. Жалгызда эр жеңишкер калбаганда, жасаган жеңишибиз сакталса экен. Созулуп анын улуу даңазасы, согушсуз сан кылымдар башталса экен деген тилек бар. Анан ошо жеңиш бизге келгенде мен келгенде жеңиш ким элем деген да ыр бар ошо. Улуу жеңиш келгенде мен ким элем? Элге жеңиш, элге бакты телеген, өзүм көргөн, көзүм көргөн жеңишти Сталиндин жоокеринин бири элем. Жоокер элем катаал шартка багынган, элди жерди энекемди сагынган. Эң алгачкы өмүрүмдө сыйлыгым эрдик үчүн деген медал тагынган. Ой чууруп турчу анда
Kıyaldan JKP'de alğaç yazgan çıkarmam 3 yıl ele Maydan darıcıtlangan Akın Jomart jurnalına çıkargan. Atak tuğda, azap tuğda jağı var. Joker ele menak joltoy bağı var. Kokusundan ölbey kılgan denemde nemi satkan iki oğunun tağı var. Mingder menen ulu hizmet atkarıp, jeniş karay Stalin turgan başkarıp, köp Joker'din birekenge maktanıp, köp yıllar yüzüm jüröt japjarıt. Сооронбай ата, бұл өзіңіз айтқан ошол душмандын эки огун денеңизде көтөрүп жүргөн көкүрөгүңүздө ошол майдандаш жоокерлериңиздин элестери сакталып, ошону дайым жүрөгүңүздө сактап келген сиздин эс тутууңузга албетте баардыгыбыз бүгүнкү урпактарыңыз таазим кылаттыр. Мен ишеничтүү айтсам болот. Бүгүнкү күндө бул адабият майданында дагы өзүнүн баатырдыгын көргөзгөн кыргыз элинин урматтуу, нарктуу, барктуу аксакалдарыбыздын бири Сооронбай атанын куттуу китепканасында биз мүмкүнчүлүктүн жетишинче согуш аламаты, жеңиш касиети жөнүндө айрым ойлорду жеткирүүгө аракет жасадык. Албетте, бул биз айтчу сөздөрдүн, биз айтчу маалыматтардын миңден бири болор. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.